Өлкө башчы Садыр Жапаров АКШнын президенти Джо Байденге Гавайи аралындагы өрттүн кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтып телеграмма жолдоду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Анда мындай айтылат: Гавайи аралында өрттүн кесепетинен көптөгөн адам каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Биз Америка Кошмо Штаттарынын элинин аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Сизге Америка Кошмо Штаттарынын элине жана каза болгондордун үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Эске салса, Гавайи аралында өрт 8 августта башталган. Өрттүн тез жайылып кетиши Дора бороону менен байланыштуу болушу мүмкүн. 130 чакырым саатка жеткен катуу шамалдан улам жалын тез жайылып, эскертүү системалары жакшы иштебей калган. Өрттөрдүн так себеби азырынча тактала элек. Акыркы маалыматтар боюнча 67 адам каза болгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров көкбөрү боюнча клубтар аралык 1-дүйнөлүк чемпионаттын ачылыш аземине катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы маалымдады. Эл аралык турнир 13 августтан 20 августка чейин Ысык көл районундагы Бактуу Долоноту айылында ат майданында өтмөкчү. Дүйнө чемпиондугунун ачылыш аземи 13 августта башталды. Ачылыш аземден кийин жогорку лигада Сары Өзөн менен Ынтымак командалары ойномокчу. Бүгүн 13 августта Чолпон Атада көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпиондугу башталды. Бул дүйнө чемпиондугуна катыша турган жогорку лигадагы Ынтымак командасы курамын жарыялады. Белгилеп кетсек, Ынтымак командасы дүйнө чемпиондугундагы алгачкы оюнун Чүй өрөөнүндөгү Сары Өзөн командасына каршы өткөрмөкчү. Башкы прокурор Курманбек Зулушев эл аралык көкбөрү ассоциациясынын төрагасы болуп шайланды. Мындай чечим бүгүн Чолпон Ата шаарында өткөн эл аралык көкбөрү ассоциациясынын конгрессинде кабыл алынды. Конгресске 9 мамлекеттен 14 улуттук федерациянын жетекчилери жана өкүлдөрү катышышты. Жыйында эл аралык көкбөрү федерациясы эл аралык ассоциация болуп түзүлдү. Ассоциациянын президенти болуп Курманбек Зулушев, вице-президенттери болуп Казакстандын Жаппай Көрпар федерациясынын президенти Дирманов Гания, Өзбекстандын Улоке Купкари федерациясынын төрагасы Адхамов Рапшамбек жана Орусиянын Алтай республикасынын көкбөрү Синий Волк ат оюндар федерациясынын президенти Тузаченов Эркин шайланышты. Коңшу Кытайдан сатылып алынган газ менен жүрүүчү жаңы автобустар Кыргызстандын аймагына кирип, Нарын облусунун Кочкор районуна жетти. Мындай маалымат социалдык тармактарга тараган. Бишкекке учурда Жонг Тонг үлгүсүндөгү 50 автобус келе жатат. Ошондой эле кытайлык компания менен түзүлгөн келишим боюнча дагы 450 дана автобус ушул жылдын аягына чейин алып келүү пландалууда. Ал эми калган 500 дана автобус 2024 жылдын 1-кварталында келмекчи. Жаңы автобус 15 сентябрга чейин каттамга чыгышат. Түндүк Кореяда Ханун тропикалык бороонуна алдын ала даярдык болуп, жергиликтүү бийлик тургундар үчүн атайын сунуштарды даярдады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык өлкөнүн расмий гезитине буйрук пайда болгон. Анда катаал аба ырайы учурунда өлкө лидери Ким Чен Ындын портретин биринчи кезекте сактоого буйрук берилген. Ошондой эле адамдар өлкө лидеринин урматына жасалган айкелдерди, мозаикаларды, фрескаларды жана башка эстеликтерди сактоого милдеттендирилген. Алгач бороон Япониянын аймагын каптап, андан соң Корей жарым аралын көздөй багыт алган. Бул обочолонгон өлкөдө чоң таасирин тийгизет. Себеби Түндүк Корея өлкөдө инфраструктура начар экенин жана токойлордун массалык кыйылышы өлкөгө суу ташкынын алып келерин билдирген. Туркиянын чыгышында көчү 5,5 балга жеткен жер титирөө кайрадан катталды. Бул тууралуу Европа жер ортолук деңиз сейсмология борбору билдирди. Андагы маалыматка ылайык жер титирөөнүн очогу 440 миңден ашуун калкы бар Малатия шаарынан 8 чакырым түштүк батышта жайгашкан. Жер титирөөнүн булагы 17 чакырым тереңдикте катталган. Азырынча жабыркагандар жана кыйроолор боюнча так маалымат бериле элек. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.